Эфир Солантабыз, кезектегі қонағыбыз бұл Нұржамал Рысбекова, ықтиярчылардың координаторы жана Сезим Алтынбек кызы уюштуруучулардын өкүлү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кутмандуу таңыңыздар. Чоң рахмат. Мына ушул карьера жарманкеси деп атап коюп турсуздар. 20 жылдан бери өтүп келе жатат. Жана бул жарманкенин башкы максаты эмне болуп саналат? Башкы максаты бул биздин мекендештерибизге татыктуу жумуш тапканга жардам берүү, шарт түзүп берүү. Жөн гана жумуш эмес, жана окуу жайлардын, башка чыгыш өлкөлөрдө кандай окуу жайлар бар, же болбосо кандай стажировкалар бар жөнүндө айтып беребиз. Нұржамал, сиз эмне жумуш аткарасыз бул жакта? Мен ошол өзүм студентмин, бирок ошол эле учурда муну ошол карьера жарманкесинде координатор болуп жумуш аткарамын, волонтерлорду. Анткени бизде деген 1000ден ашуун катышуучулар күтүлүп жатат. Ошондуктан биз бардыгын өз ордунда болуп, бардыгына туура маалыматтарды берип, ошол эле учурда бардык мекендештерибиз ошол карьера жарманкеси жөнүндө маалымат алыш үчүн 1-2 ай бою аябай чындап катуу даярдандык. Биз ошондо мен волонтерлорду ошол координатор болуп, алардын жол багыт көрсөтүп, айтып, ошол карьера жөнүндө көбүрөөк маалымат бергенге аракет кылабыз. 90 ыктыярчыбыз бар биздин. Эң сонун карьера жарманкесине кимдер бара алат? Биздин эшигибиз бардыгына ачык. Бул 10-11 класстын окуучулары, Кыргызстандын бардык окуу жайларынын студенттери жана пенсионерлер, мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарга дагы ачык. 500 сомго бекер кире беришет. Бекер. 500 сом жок. Бекер. Барган ыктыярчылар ал жактан эмнени ала алышат? Карьеранын негизги максаты деген бул ошол мектеп окуучуларынан тартып бардык кыргызстандык жарандарга кандай мүмкүнчүлүктөр бар окуу тармагында, жумуш тармагында. Ошондуктан бардык биздин катышуучуларыбыз келип өздөрү кызыккан суроолорго жооп алса болот. Мисалы үчүн 10-11 класстын деген мектеп окуучулары көбүнчө ойлонуп калышат, кайсыл тармакка барсам, кайсыл тармакта талап көп, кайсыл тармак жөнүндө кайсыл жерден маалымат ала алсам деп. Ошондуктан студенттер гана эмес, бардык мектеп окуучулары, студенттер келип өздөрүнүн кызыккан тармагы боюнча жүзмө-жүз отуруп, суроолорду берип, кызыктуу суроолоруна ошол жоопторду алып, ошол эле учурда дагы Кыргызстанга белгилүү болгон ишмерлерден, ошол тармактын белгилүү аткан эмнелеринен ошол сурап, суроолоруна жооп алса болот. Мына ушул жарманкеден соң өзүнө жумуш таап кеткендер кездешеби? Статистика боюнча 2016 жылы бизде 700 катышуучу болгон, 2017 жылы 1000 катышуучу болгон. Бул жылы бизге регистрациядан 2000 окуучу өттү, студенттер. Бул жылы ошол канча окуучу, канча студент жумуш тапканын оңой кылыш үчүн биз мобильное приложение разработка кылдык. Мисалы үчүн буга чейин көбүнчө эле 100 же 200гө жакын студенттер жумуш таап калгандар стажировка тапса, бул жылы мобильное приложение аркылуу биз билебиз да, канчасы тапты, канчасы тапкан жок. Демек, мен кайсыл жумушту аркалайм деп ой санада жүргөндөр, жана мен төмөнкү жумушту жасайын деп турам, ошол жакшы актуалдуу жумушпу деген суроолорго жооп ала алабыз. Тенденция, карьеранын тенденциясы жөнүндө, мисалы үчүн Нуржамал айтып кеткендей эле, кайсыл жумуш актуалдуу, кайсыл жумуш актуалдуу болот. Ошондо азыркы күнү кайсы кесип актуалдуу болуп атат? Техникалык тажрыйбалары бар студенттер. IT тармагы деп асапталат. Ошондуктан бизде IT тармагын кошконбуз. Ошол Кыргызстанда анткени IT тармагын өнүгүү максаты. Азыр эми биздин келечегибиз бардык IT менен байланышат деп айтып атпайбы? Ошондуктан IT тармагында андан тышкары биз жаңы зона кошконбуз. Бул айымдар жана карьера деп аталат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгерде сиздер белгилеп кеткүчү нерсе, айымдар, эгер сиздерде ошол кызыгууңуздар болуп аткан болсо, суроолоруңуздар болсо, бизге келе бериңиздер эртең, анан ошол жерден баягы суроолорго жооп алышат. Ошол карьера, айымдар жана карьера жана ошондой эле спорт тармагын кошконбуз. Негизги максаты ошол спортту даңазалоо болуп эсептелинет да. Ошондуктан биз эми болушунча бардык күч аракетибиз менен ошол мекендештерибизге көбүрөөк маалымат бергенге аракет кылабыз. Ошондуктан бардык мекендештерибизге эртең эшигибиз ачык болмокчу. Эң сонун. 20 жылдан бери өтүп атыптыр бул жарманке жана жыйынтык кандай болуп атат? Өзүңүздөр канааттанасыздарбы жыйынтыкка? Мисалы, былтыркы жылдыкын алсак. Мисалы үчүн биз 3 жылдан бери буну
Кыргызстандын бардык мекендештерин ачып жатабыз ишибизди. Бул жылы 2000 окуучу студент келет дегенге караганда эле биз айта алабыз, анткени көп бул жөн гана студенттерге маалымат берүү эмес, бул жана жумуш берүүчү организаторлорго дагы жакшы эң мыкты студенттерди тандап алууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ал жерде бизде конкурстар болот. Эгерде мок интервью деген бул ал жерден түзмө-түз интервью алып, эгерде ошончо студенттин ичинен бир студент жакса, ошол студент ошол жерден жумушка орношот. Ошол жерден жумушка орношот. Ошондуктан бизде студенттерде дагы жакшы сонун мүмкүнчүлүк бар. Келип тартынбастан ошол интервьюларды өзүңүздөр сынап көрсөңүздөр, эгерде өтпөй калса дагы бул баягы өтпөй калдым деп кабатырлануунун кереги жок. Анткени сиздер ошол түзмө-түз ошол компаниянын баягы өкүлдөрү менен баягы интервьюдан өтүп, жакшы тажрыйба алганга баягы мүмкүнчүлүк болду да. Ошондуктан баягы бизде болушунча көп маалыматтарды берүүгө, ушундай маалыматтарды түзүүгө аракет кылып атабыз. Бул жакшы даярдык да. Чын-чынына келгенде көбүнчө студенттер, мен айта алам, 4-курстун студенттери жумушту алып кетишет. Анткени жаш студенттер але даяр эмес болушу мүмкүн. Бул жерде алардын тажрыйбасы көп же бул бир жерде стажировка өткөн. Ошон үчүн көбүнчө 4-курстун, 3-курстун студенттерине мүмкүнчүлүк көп жумуш тапканга. Бирок адамдын өзүнүн жөндөмүнөн болуш. Анан адамдын өзүнүн жөндөмүнөн тура. Мисалга алсак, өткөн жылы 1000 адам катышыптыр, анан ошолордон канчасы жумуш таап кетти? Жаңы эле айтып кеткендей 200гө жакыны жумуш тапса, калгандары стажировка же болбосо башка чет өлкөдө окууларды таптабышты. Андан тышкары маалымат алып, өздөрүн даярданганга мүмкүнчүлүк болду да. Бул жылы бизде 8 зона болот. 8 бөлүм. Бул окуу зонасы, социальное предпринимательство, IT тармактары, айымдар жана карьера. Айтор жалпы актуалдуу Бардык актуалдуу камтылган. Ал эми спорт жаатында спортсмен, спортчу болом дегендер болсо, же болбосо чыгармачылык жашоого аттанам дегендер болсо, силерге катыша алабы бул тууралуу? Катыша алат, анткени бизде креативная зона болот, дизайн жана анимация тармагында. Ошол жерде бизде Кыргызстандагы биринчи компаниялар, алдыңкы компаниялардын өкүлдөрү болушат. Андан тышкары азыр аябай креативная экономика, креативдүү адамдар деген аябай актуалдуу болуп жаткан убакта да. Ошон үчүн биз бул зонаны да камтып кетебиз. Канча убакыт өтөт? Эртең түшкү 12ден кечки 5ке чейин келе берсе болушат. 2000 кишинин баарын тейлеп жетишесиздерби? Биз болушунча аракет кылып атабыз. Биздин ыктыярчыларыбыз, андан тышкары ошол бардык уюштуруучулар биз аябай үмүттөнөбүз. Ошол бардыгын жакшы маанайда баягы тейлөөгө аракет кылабыз. Бул жарманкеге катышыш үчүн сөзсүз түрдө регистрациядан өтүү зарылбы же болбосо, мисалы, эртең менен угуп калып келе берсе деле болобу? Ооба, эртең менен келип, ошол эле жайда биздин баягы мекемеде ошол жерде регистрациядан өтүп, анан өздөрү кызыккан зоналарга бара берсе болот. Ордунда эле. Бирок ошол эле учурда биз бардык окуучуларды ушул убакка чейин регистрациядан өткөзгөнгө аракет кылганбыз. Мунун максаты ошол канча адам келгендигин баягы тактоо болуп эсептелинет да. Бирок эгерде сиздер жаңы гана бүгүн гана эфирден угуп жатсаңыздар, эртең эч кабатырланбастан келип, ошол ордунда эле эфирден ошол жактан өтсө болот регистрация. Бир эле күн болобу? Бир эле күн. Ал эми жетишпей калдым дегендер болсо, кийинки жылга күтүш керек болуп калат. Кийинки жылга күтүшү керек. Ошондуктан биз бардык баягы мекендештерибизге айтабыз, баягы жетишпей калыпмын, укпай калыпмын дебестен баягы эртең чамданып, баягы бизге келе бериңиздер. Регистрациядан өтпөсөңүздөр да биз ошол эле жерден баягы регистрациядан өткөрүп, ошол зоналар менен тааныштырып коебуз да. Эң сонун чоң рахмат сиздерге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин азыркы учурда жумуш издеп аткан студенттер үчүн абдан пайдалуу маалымат болду. Эртеңки иш-чараңыздарды мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Кыргызстан мекендештери, студенттер, окуучулар, эртең сиздерди Борбордук Азия Америка университетиндеги мекемесинде сиздерди саат 12ден кечки 5ке чейин күтөбүз. Сиз өзүңүздөр келип, каалаган суроолоруңуздарга жооп алып кетесиздер деген үмүттөбүз. Сиздерди күтөбүз. Бизде Нуржамал Рыспекова ыктыярчылардын координатору жана Сезим Алтынбек кызы уюштуруучулардын өкүлү болду. Эфирибизди улантабыз.